Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанга $8 миллион берет. Азия өнүктүрүү банкы кесиптик техникалык билим берүү системасындагы саясий чараларды аткаруунун натыйжалары боюнча Кыргызстанга $8 миллион жардам берет. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдик өсүү көндүмдөрү долбоорунун алкагында 16 саясий иш аткарылган. Атап айтканда, кесиптик стандарттарга ылайык компетенттүүлүк негизинде эксперименттик билим берүү программалары бекитилди. Ишкердикке окутуу боюнча модуль иштелип чыгып, эксперименттик билим берүү программаларына киргизилди. Жумуш ордунда окутуу концепциясы иштелип чыгып бекитилди жана тандалып алынган колледждерде сыноодон өткөрүлүүдө. Нормативдик каржылоо формуласы иштелип чыгып, пилоттук колледждерде сыноодон өткөрүлдү. Ишинин негизги багыттары кесиптик техникалык билим берүү уюмдары үчүн педагогикалык кадрларды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу болуп саналган башталгыч кесиптик билим берүү жана орто кесиптик билим берүү тармагынын окутуучуларын өнүктүрүү программасы иштелип чыгып бекитилди. Аймактык эмгек рыногундагы суроо талапты жана сунуштарды талдоо методологиясы бекитилди. Тармактык иш берүүчүлөр өнөктөштөр менен пилоттук окуу жайлардын ортосунда өнөктөштүк боюнча макулдашуу түзүлүп, ишке ашырылып жатат. Андан тышкары 8 пилоттук колледжде окуу имараттарын жана жатаканаларды оңдоп түзөө жүргүзүлүүдө. Бул колледждер окуу жабдуулары, эмеректер жана компьютердик техника менен камсыздалат. Булакап да чекиткейчи. Бакиевдин келини Лукашенконун калкалуусу үчүн ага миллиондорду бергенин төгүндөдү. Бозгун президент Курманбек Бакиевдин келини Айжан Кененбаева Беларустун президенти Александр Лукашенконун калкалоосу үчүн ага пара бергени тууралуу маалыматты төгүндөдү. Биполдун иликтөөсү буга чейин Беларусь бипол күчтөрүнүн бирикмеси Лукашенкого пара бергендер боюнча иликтөөсүн жарыялаган. Алардын маалыматына ылайык, Кыргызстандын бийликтен кулатылган президентинин уулу Максим Бакиевдин жубайы Айжан Кененбаева Беларуста калкалоо жана жаап жашыруу үчүн кеминде $1,5 миллион ашык пара берген. Бул ага Лукашенкого пара бергендердин тизмесинде экинчи орунду камсыздаган. Биполдун маалыматы боюнча Кененбаева Лукашенкого жалпы баасы $1,5 миллион чапчыган Mercedes Maybach S600 Pullman Guard M жана Harley Davidson мотоциклин тартуулаган. Беларуста Лукашенкого мындай тартуу берүү эбактан бери эле калыптанган. Мамлекет менен тыгыз байланыштагы же кандайдыр бир артыкчылыкка ээ бизнес компания болобу же кайсы бир кишилерби аларды калкалаган үчүн Лукашенкого ушундай кымбат сый көрсөтүшөт. Жогоруда аталган жаран дагы ошолордун бири деп түшүнсөк болот. Албетте, пара берүүдө анын атын гана колдонушкан. Чынында ал Курманбек Бакиевдин кланынын, анын уулдары менен нинилеринин атынан тартууланганы айтпаса да түшүнүктүү, деп Биполдун өкүлү Игорь Лабан Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Кененбаева эмне дейт? Кененбаева Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде Биполдун маалыматы ойдон токулган деп атады. Бул маалымат мага жеткенде абдан таң калып, нес болдум. Бул жерден эмне деп айта аласың? Материалдын автору ишинде креативдүүлүк жаратыптыр. Кадимки эле маалыматтык согуш. Өкүнүчтүүсү, автордун чыгармачылык энергиясы конструктивдүү нерсеге эмес, жалаң гана жала жабууга багытталган, деди ал. Иликтөөнүн авторлорун сотко бересизби деген суроого ал зарылчылык көрбөй элемин деп жооп берди. Анын айтымында Бакиевдер Лукашенкого бир нерсе тартуулап же тартуулабаганын билбейт. Ал бул мен кабардар болгон чөйрө эмес деп белгилеген. Ал мени менен өзүнүн пландарын талкуулабайт, бирок мен мекенин абдан сагынып жатканын билем, деди Кененбаева 2022 жылы жазында Курманбек Бакиев Кыргызстанга келген жатабы деген суроого жооп берип. Курманбек Бакиев Кыргызстандын кулатылган экинчи бозгун президенти, саясатчы кландык башкарууга, ал эми үй бүлө мүчөлөрү атаандаштары менен журналисттердин көзүн тазалоого жана рейдерликке айыпталган. 2010 жылдын 7 апрелинде нааразычылыкка чыккандарга карата курал колдонулуп, натыйжада Ак үй алдындагы аянтта 80ден ашуун адам курман болгон. 2010 жылдагы төңкөрүштөн кийин Бакиев үй бүлөсү менен Беларуська качкан. Ал жакка баргандан кийин алгач Плавна президенттик резиденциясында жашаган. Андан кийин Минсктеги Дрозды элиталуу районго көчкөн.
Кыргызстанда сот Курманбек Бакиевди сыртынан 30 жылга эркинен ажыраткан. Ал анын 25 жылын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өткөрүшү керек. Кыргызстандын бийлиги аны өткөрүп берүүнү бир канча жолу сураган, бирок Белоруссиянын президенти баш тартып келет. Бакиевдин тун уулу Марат Беларустагы Раубичи деген элиталуу кыштакта жашайт. Ал эми экинчи баласы Максим Англиядагы Суррей графтыгында $5 миллион хан сарайда жашайт. Кыргызстандын качкын президенттин иниси Жаныш Бакиев да Беларуста жашайт. Бакиев менен чогуу качкан мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов дагы Байманалуу жашайт. Ал Беларусь улуттук биотехникалык корпорациясынын жетектейт. Кош Тураданын иликтөөсүнө ылайык дал ушул компания аркылуу Беларустун мам бюджетинен акчалар чыгарылат. Булак Клуб Чекит Азия. Мен сага машыккан кандай экенин көрсөтөм. Акжол Махмудов менен Роман Власов бири-бирине машыгуу менен жооп берүүдө. Олимпиаданын 2 жолку чемпиону Роман Власов менен Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарына күмүш байгеге ээ болгон Акжол Махмудов бири-бирине машыгуу менен жооп берүүдө. Алгач Роман Власов социалдык тармактагы баракчасына кыска видео жүктөп, Акжол Махмудов менен боло турган беттешке даярдык экенин жазды. Акжол Махмудов: "Мен даярданып жатам", деп жазды Власов. Көп өтпөй эле ага Акжол Махмудов жооп берди. Анда кыргыз балбаны залда машыгып жаткан кыска видеосу менен бөлүшкөн. Роман Власов: "Биз дагы машыгуудабыз", деп жазды Махмудов. Январь айында сен Москвага келгениңде мен чыныгы машыгууну көрсөтөм, деп жооп берди Власов. Сентябрь айында Роман Власов Акжол Махмудов менен килем үстүндө күрөшүү ниети бар экенин билдирген. Кийинчерээк Власов Акжол Махмудов менен боло турган күрөштү эртелетүү керектигин белгилеген. Эки балбан 12 декабрь күнү видео байланыш аркылуу сүйлөшүп, анда беттешти май айында өткөрүүнү чечишкен. Булак Супер Чекит KG. Марат Иманкулов: "Милиция кызматкерлеринин кылмышка катышы бар экенин угушса, чет элдик инвестор чочулайт". Эгерде кылмыштуу топторго милиция кызматкерлеринин катышы бар экенин угушса, Кыргызстанга келе турчу чет элдик инвестор чочулайт. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка берген маегинде билдирди. Өлкөдө болуп жаткан маанилүү окуяларды, анын ичинде жакында болгон Манас аэропортундагы кылмыштарды сөзсүз түрдө биз көзөмөлгө алып талкуулайбыз. Аэропорттогу милиция кызматкерлеринин бул кылмышка кандай тиешеси бар, түздөн-түз байланышы барбы же аларды пайдаланып кеткенби деген көп суроолор жаралып жатат. Азыркы тапта тергөө жүрүүдө. Буга чейин укук коргоо органдарынын катышы менен көптөгөн кылмыштар катталган. Анын ичинде орган кызматкерлери пара алган учурлар, кылмыштуу топторго катышы аныкталган көп учурлар болгон. Менин иштегениме жарым жылга жакындап калды. Ушул убакыт ичинде абдан көп арыз, кайрылуулар түштү. Жарандар даттанып келип жатат. Ошолордун баарын карап чыксак, жалаң эле укук коргоо органдарында эмес, биздин мамлекетте көйгөйлөр көп экен. Айрыкча ИИМге реформа керек экени айдан ачык. Негизи бул кылмыш инвестициялык абалга таасир этчү чоң окуя болуп калды. Чет элдик инвесторлор Кыргызстанга келердин алдында биздеги кылмыштуулук, жалпы коопсуздук абал боюнча маалымат алат. Адамдын жеке коопсуздугу, инвестициялык коопсуздук кандай сакталат деген суроону биринчи иликтеп туруп анан келет. Кайсы бир кылмыштын тергөөсү тууралуу майда маалыматты карап отурбайт да, жалпы имиджге тиешеси бар маалыматты алат. Эгер кылмыштуу топторго милиция кызматкерлеринин катышы бар экенин угушса, албетте чет элдик инвестор чочулайт да. Бул окуя инвестициялык климатка түздөн-түз терс таасир этет деп ойлойм. Ошондуктан мунун кандай бүткөнүн, ким кандай жаза алганын коомчулукка жеткиликтүү деңгээлде ачык берүү керек, деп белгилеген Иманкулов. Булак Назарньюз Чекит.орг. Бишкектеги мектептердин бири карантинге жабылды. Бишкек шаарында жайгашкан номер 56 мектеп коронавируска байланыштуу карантинге жабылды. Бул тууралуу вице-мэр Виктория Мазгачева брифингде билдирди. Анын айтымына караганда, мектептеги бир окуучудан жана мугалимден коронавирус илдети аныкталган. Борбор калаадагы номер 56 мектепте окуучу жана мугалимден коронавирус илдети аныкталганы үчүн алгоритмге ылайык карантинге жабылды, деп билдирди Мазгачева. Ошондой эле Бишкекте эпидемиологиялык абал туруктуу экендигин айтты. Социалдык тармактарда тарап жаткан жаңы жылдан кийин окуу онлайн форматта болот деген маалымат чындыкка дал келбейт. Борбор калаада эпидемиологиялык абал туруктуу, деп кошумчалады ал. Булак Супер Чекит KG. Мадумаровду тизгүндөбү?
Бүтүн Кыргызстан партиясы менен депутат болгон Орозайым Нарматова оппозициянын квотасынан вице-спикер болушу мүмкүн. Мындай маалыматты өздүк булактарыбыз билдирди. Учурда Ак үй тарапта анын талапкерлиги сүйлөшүлүп жатканы коомчулукта талкууга алынды. Эгер Орозайым аталган кызматка сунушталса, бийлик демократиялык принциптерге таянып, иш алып барганын далилдейт эле деген пикирлер бар. Булакка Пута Чекиткейжи. Сокулукта күйөөсү аялын сабап өлтүрдү. Сокулук районунда Мас абалында эркек киши аялын сабап салган. Аял эсине келбей ооруканада каза болгон. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Окуя кечээ болгон. Аймактык ооруканадан милицияга бир аял ар кандай жаракаттар менен ооруканага жаткырылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Милиция кызматкерлери жабырлануучунун өздүгүн аныкташкан. Ал 41 жаштагы аял болуп чыкты. Аталган факт кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси ден соолукка оор залал келтирүү боюнча катталды. Кылмышка шектелип 48 жаштагы жаран кармалды. Тергөөнүн алдын ала версиясы боюнча кылмышка жубайлардын Мас абалындагы урушу себеп болгон. Анын кесепетинен күйөөсү аялын уур токмокко алган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бардык керектүү экспертизалар дайындалды. Сотко чейинки териштирүүлөр уланууда. Булак репортер Чекиткейжи.